Силикаттар классындагы жипчөлүү минерал асбест байыркы доордон бери адамзат тарабынан колдонулуп келет. Тактап айтканда шыйпыр өндүрүшүндө, сантехникалык жана жылуулук берүү тармагында, курулушта, машина курууда жана башкаларда колдонулат. Өлкөдө бул материалды өндүрүштө пайдаланган 2 ири ишкана бар. Экөө тең кант түтүк шифр ишканасына карайт. Конференцияда КМШ өлкөлөрүнүн илимий өкүлдөрү хризотил асбестинин пайдасын жана зыянын талкуулашты. Мисалы азыр баардык өндүрүштүн баарын жаап салган күндө деле аз бизде болуп аткан абада, сууда, топуракта, дагы эле чаңдын арасында болушу мүмкүн. Бирок ал канчалык деңгээлде ошончо айтылып аткан ооруларды алып келет, алып келбейт, бул талаштуу маселе болуп атпайбы? Ошону биз ачык алып чыгалы дедик да. Бул жерде биз бир тарапты, мисалы үчүн өндүрүштөрдүн кызыкчылыгын тартуу бизде максат жок. Болгону биз объективдүү информацияны ачык так алып чыгышыбыз керек да. Хризотилдин 2 түрү бар: амфибол жана хризотил. Жөнөкөй сөз менен айтканда, хризотилдик асбест амфиболдук асбестке караганда анча коркунучтуу эмес. Курамында магний болгондуктан организмден тез бөлүнүп, кислоталуу чөйрөдө эрийт. В Казахстане исследования в рамках контролируемого применения хризотила происходят с 2004 года. Казакстанда хризотилди колдонуу боюнча изилдөөлөр 2004-жылы башталган. Бизден ишкана хризотилди колдонуунун коопсуздугун ырастаган илимий маалыматтардын чоң классын чогултушту. Биз бүгүн кесиптештерибиз менен тажрыйбаларыбызды сунуштайбыз. Жумушчулардын ден соолугун, айлана чөйрөнү, ишкананын таасири боюнча маалыматтарды беребиз. Предоставим информацию о... На сегодняшний день мы можем поделиться опытом как в регулировании. Биз бүгүн өзүбүздө иштелип чыккан актылардын жыйындысы менен бөлүшөбүз. Ошону менен бирге биздин цемент заводдорундагы иштөө процесси, жумушчулардын ден соолугу тууралуу сүйлөшөбүз. Бизде хризотилден жабыркаган жарандар жок. Кант түтүк шифер ишканасы ЖЧКсы өлкөдөгү жогорку сапаттагы хризотил цемент продукциясын чыгаруучу ири ишкана. Анда шыйпыр көп кабаттуу үйлөрдүн сыртына жабылуучу такталар чыгарылат. Алар Казакстан, Россияга экспорттолот. Ишкана 1967-жылдан бери иштеп, 540 киши эмгектенет. Бул ишкана 57 жыл ичинде асбест буласын айлана чөйрөгө жана адам организмине тийгизген таасири боюнча бир нече изилдөөлөр жүргүзгөн. Биздин осо кант ташыпы ишканасы 57 жылдан бери иштеп жатат. Ошо 57 жылдын ичинде аябай көп колдонобуз хризотил асбест волокносун. Бирок көптөгөн ушу илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында кандайдыр бир жумушта оору хризотил асбест волокносу үчүн оорулар болгон эмес. Иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Белоруссия жана Россиядан келген илимий өкүлдөр, эксперттер катышты. Конференцияда булалуу материалдар менен иштөөдө коопсуз эмгек шарттарын камсыз кылуу тууралуу баарлашты. КМШ өлкөлөрүнүн адистери менен тажрыйба алмашуу максатында уникалдуу аянтча түзүлдү. Конференция 13-сентябрга чейин уланат. Иния Тергешева, Рахат Батырбекова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.